Эгемен элибиз бүгүн көз карандысыздыктын 31 жылдыгын жогорку салтанат менен белгилешти. Манас районунун акими Досманбет Жыйынбеков район элин эгемендүүлүк күнү, улуттун жана өлкөнүн эркиндиги жана саясий көз карандысыздыгы менен куттуктады. Эгемендик жылдары баарыбыз тең чоң сыноолордон өттүк. Кыргызстан өз мамлекеттүүлүгүн, эгемендигин сактап кала алабы деген суроо коюлган күндөр өттү. Кудайга шүгүр, өзүнүн тарыхый орду, көз карандысыз мамлекети бар журт катары дүйнө коомчулугуна таанылдык. Кыргызстаныбыздын келечеги кем болсун, элибизди дайыма жакшылыктар уруулап, ар бир үйдө тынччылык өкүм сүрсүн. Эгемендигибиз баарыбызга кут болсун. Бүгүнкү майрамыңыздар менен куттуктайм. Райондун социалдык экономикалык абалын чыңдоого зор салымын кошкон бир катар инсандар бүгүн сыйлыктарга татыктуу болушту. Эли журтубузда кандай сонун майрам болуп атат, эгемендүүлүктүн мынакей жылдыгы болуп атат. Бул күндү аябай күткөнбүз, ушундай жакшы күндөрдү. Чоң майрамдар боло берсин. Кандай чоң жетишкендиктер болуп атат, кандай жакшы ийгиликтер болуп атат. Майрамыбыз куттуу болсун. Айлыктарыбыз көбөйүп атат, пенсиялар көбөйүп атат. Мынакей жер үлүштөрүнөн канча жылга чейин үлүштөрдөн бошотуп атат. Бул деген чоң жетишкендиктер, чоң элге жардам да, карапайым элге жардам, бизге жардам. Биз ал үчүн өтө кубанычтабыз. Өз ишиндеги жетишкендиктери бааланган дагы бир айым Дилбар Таштаналиева болсо, өмүр сакчылыгында кызмат кылып келе жатат. Ар бир жаран өз ишине берилип иштесе, мамлекетибиздин жана элибиздин өсүп өнүгүшүнө салым кошкон болобуз деп эсептейт. Мен ошо Чоң Капка айылында ФАПта фельдшер болуп иштейм. 18 жылдан бери иштейм, стажым менен эл үчүн кызмат кылып атабыз. Мээнетибиз жансын, сыйлыгыңыздарга чоң рахмат. Эл журт баарыңыздарды эгемендүүлүк майрамы менен куттуктайм. Асманыбыз ачык, ар дайым дасторконубуз дан болуп, наныбыз болуп, элибизде тынччылык, эл журтубузда тынчтык болсун. Эгемендүүлүктүн 31 жылдыгына карата Покровка айыл өкмөтү тарабынан 50 000 сом улуттук оюндарды өткөрүүгө жана майрамдык маанай тартуулоо үчүн бөлүнгөн. Майрамга келген жашоочулар үчүн жергиликтүү өнөрпоздор тарабынан концерттик программа тартууланды. Наристелер болсо оюн аттракциондорунда көңүл ачып, Курчак театрына кирип кызыктуу жомок көрүштү. Элдин маанайы абдан жашынакай. Мына себеп дегенде бүгүн ушу эгемендүүлүк көз карандысына 31 жыл толуп атат. Ушу 31 жылдын ичинде жакшы жылыштар бар. Жашынакай иштер бүтүп атат, Кудай кааласа. Дагы ушу элди журтту дагы бир 31-август эгемендүүлүк майрамы менен куттуктап кетмекчимин. Иштерине ийгилик, ар дайым ушу ийгиликтерге жарата берсин. Эгемендүүлүктүн барк баасын ар бир кыргыз жүрөгүндө сактап, аны кадырлай билиши керек. Эгемен өлкөдө гана ийгиликтер жаралып, алдыга өнүгүү болот. Эгемендүүлүк майрамдын өзү баркы жагынан дагы, аты жагынан дагы өтө жогору турат. Анткени канчалаган улуттар өздөрүнүн эгемендүүлүгүн ала албай келаткан заманда биз Кудайга шүкүр эгемендүү мамлекетте ээн эркин жашаган калк болуп жашаганыбызга Алла Таалага шүкүрлөр кылышыбыз керек. Эгемендүүлүктүн 31 жылдыгы бүгүн Манас районунда жакшы маанайда өттү. Көп улуттуу район эли бул күнү өз өнөрлөрүн тартуулашып, улуттук оюндарга катышып, байгелерге ээ болушту. Хадиша Алиева, Байжан Мирбеков, Урмат Толтурбек уулу, Манас району.